Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Марал эженин үйүнө келдим. Үйү бузулуп, убагында ушул жерден сүйлөдүк эле. Азыркы убакытта Кудай буйрса, Кудай кааласа, президент Садыр Нуркожоевичтин жардамы менен үй курулуп баштады. Дарбазалардын баары тосулган. Баардыгы тосулуп, ушундай акыбалда үй. Бүгүн крышасы жабылып, сайдингтер баардыгы эметилип, орнотулуп, намантип. Страпилалары полный бүттүгү, балка, салка, рейкалардын баары орнотулуп тур. Үйдүн комнаталарын көргөзүп коюн. Үй азыркы убакытта ушундай акыбалга келип калыптыр. Бул жакта жанагы навес теги буу деп атты эле, байке. Ошолордун баары мына шарт менен азыркы убакытта заманбап менен курулуп атат экен. Үйдүн ички эмесин көргөзүп коюн, кандай акыбалда, кандай болуп атат. Могу жер прихожка экен. Бул жак даараткана теги буу экен, полный бүттү монтаждар болуп атыптыр. Будан оңго киргенде эле бул жактан дагы чыгып кеткенге болот экен. Бияк топка экен. Бул жагда бир өзүнчө бир комната. Бул жагда бир комната экен, детский окшойт. Азыркы убакытта ушундай акыбалда Кудай буйрса өтүп атат. Бияк не комната? Детский, Новулда детский окшойт, а? Детский. Бияда детский. Зал. Мынакей. Новул зал, а? Новул жагы зал экен. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бул жагы кухня, а? Примерно 5 комната экен, а? 5 комната болуп, азыр ушундай болуп салынып атат экен. Мен билгенмен бул жакта эшик жок экен, а? Эшик жок. Мынакей урматтуу кыргыз элим, азыркы убакытта ушундай тегил Марал эженин үйү ушундай акыбалда бүтүп калды. Бүттүк айлана тегерегинин баардыгы крытый, мындай айтканда закрытый болуп тосулган экен. Тилекке каршы бул жерде адилетсиз болуп, бул жактагы соседти буздуруп койгон үчүн бул жакка келип, сот четтин баарына чыгарып, президентибизге жеткиргенден кийин ошого кайдыгер карабай реакция кылып, мынакей жаркыраган, заңгыраган үй куруп берип атат. Бул жер мурда пескоблок менен салынган, кичинекей эле времен колчу салып берип аткан президентибиз кайдыгер карабай салып берип аткан Садыр Нуркожоевичке рахмат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул жерди кыш жаңыдан чыгып келаткан кезде ушул жер Шарбалатова Марал эженин үйү бузулган, аябысыз бир адамдардын эмеси менен. Ошону мына Кудайга шүгүр, ошол убакыттан бери бул жер кайдыгер каралган жок. Колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, колубуздан келишинче кабар алганга аракет кылып атабыз. Бул жерге биз эле эмес, президентибиз Садыр Нуркожоевич жана башка журналисттер, жана башка активисттердин баары келип, байма бул жерди көрүп, кабар берип жатат да. Бул жерде Куба байка айтып атат, бул жерди баштаганыбызга апрелдин 15-inde 1 ай болот дейт. Кудайга шүгүр, биздин да кыргыз ustaлары ушундай деңгээлге чыгып калып, мисалы айлана тегерегинин баары тозулуп, баары сайдингтер коюлуп, крышасы жабылып, нолдон баштап мындай айтканда 20 күн аралыгында ушундай деңгээлде салып калган ustaларга мындай айтканда алкыш деш керек да. Биринчиден калдайган калың элибизге чоң рахмат. Жана Садыр Нуркожоевичке, жана бул жакта Куба байке өзү ошол ustaлардын эң эмес экен, башчысы. Ушул байкелерге рахмат да, колунан келишинче салым кошуп, колунан келишинче салып, өзүнүн колундагы өнөрлөрүн колунан келишинче эме кылып атат, жасап атат. Колуңардан келсе, мындай туруктуу, ичпеген, чекпеген, айткан сөзүнө турган, жана ишин так билген, таза билген Куба байкеге окшогон адамдарга заказ берсеңиздер, нолдон баштап Кудай буйрса, Кудай кааласа сонуңуз бүтүрүп берет. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Президентибиз Садыр Нуркожоевич ак ордодо Садыр Нуркожоевич келгенден кийин ак ордодо ушул аябысыз бир үй бузулду. 7 үй да бузулган, аны бузулбай калган. Бирок ошол 7 үй боюнча да азыркы убакытта сот иштери жүрүп атат. Молдобая Тамара боюнча.
Аким Маликов деген ошол Молдобай Амаранын колу менен көп иш жашаган адвокат деген эмени алып алгандагы лицензияны алып алганда каалаган калчап жүрөт. Ошого окшогон адамдарды сөзсүз түрдө камаш керек. Кече жакында жер саткыч, мен ушул жерде сүйлөгөм, 14 үй бүлөнүн жерин үйүн бузайын деп атат деп Алсейитова Элнура жөнүндө сүйлөгөм. Элнура дагы мен үстүмөн прокуратурага Бекзат булар менен жер саткычтар менен иштешет дегендей мындай деп жалаа жапкан. Мен айткам, кимди ким каматат экенин, ким экенин, ким кандай жер саткыч экенин, ким ууру экенин көрөбүз депчи. Мына тилекке каршы прокуратура өзү аныктап, анын жер саткыч экенин, мамлекетке зыян келтирген мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу иш алып барган полный бүтүн аныктап туруп, 2-3 күн мурун аны жапты. Аны бакырып жүргөн Бакай Кашкарбаевге окшогон адамдар калкалап жүрүштү да. Мен эч убакта эч бир жер саткычты калкалаган эмесмин. Жана эч бир адамды калкалаган эмесмин. Колуман келген салымым элиме, жана азыркы отурган президенттибиз Садыр Нуркожоевичке колдоо көргөзүп атабыз. Болгон ошол. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар кайдыгер карабай ушул үйдүн Кудай буйрса, Кудай кааласа, майдын 1-inde ачылыш жасайбыз деп Кубайка. Майдын 1-inde ачылыш жасайбыз деп атат экен. Кудай буйрса, Кудай кааласа, чоң адамдар дагы, башка адамдар дагы бул жерге келет деп толук ишендирип кете алам. Кудай буйрса, Кудай кааласа жакшы болот. Кече жакында эле Нарын областында Актал айына бардым, Актал районундагы. Акталга да бардым, ал жерде дагы иштер башталган. Азыркы убакта бул жерден чыгып алып Сокулукка барам. Сокулукта дагы 96-жылдан бери жаткан бир Талант деген байкебиз бар. Ал байкебизге да президенттибиз Садыр Нуркожоевич тараптан жанагы бир Садыр Нуркожоевич тараптан бир үй ыйгарылып берилип атат. Жана ал адамдын үйү жок, чынында төшөктө жатат, баса албайт, өз алдынча эчтеке жасай албайт. Ошол Талант байкеге дагы колунан келишинче президентибиз тараптан жардам берилип, квартиралары 2-3 жыл аралыкта квартиралары бардыгы жана башка расходтору төлөнүп, Кудай буйрса, Кудай кааласа 2025 же 2026 жылы жана 47 жана башка жерге салынып аткан объектилерден ошол квартира бериле турган астында турат. Эми ушундай мээримдүү, ырайымдуу, кичипейил, боорукер президентибизди баардыгыбыз колдойбу. Ошол бул жакты эмеси планын стройкалап аткан мындайдан бир сыра тартып койсоңуз. Мына азыр ушундай акыбалда стройка болуп атат. Мына алдын жана көргөздүм. Бул жактары эмнеге пешкаблок болгон жок деп кээ бир жанагы диван эксперттер бар. Бул жактарын жана Марал эженин өзүнүн эмеси боюнча бул жактар полный бүттүк эме болсунчу деп суранган экен. Темир болсунчу да, решетка болсун деп суранган экен. Ошол решетка болот экен да, Кудай буйрса, Кудай кааласачы. Анан бир нерсени баса белгилеп коеюн. Марал эже өзү келмек. Өзү бүгүн келип сүйлөп берем, интервью берем деди. Тилекке каршы орозо ар кандай бир кырдаалга байланыштуу келе албай калды. Ошол урматтуу кыргыз элим, баарыңарга ишиңерге ийгилик, өнүгөрөлү, өсөрөлү, келечегибиз кенен болсун. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.